Кудайдын чакырыгы 29 октябрь. Кудай текеберлерге каршы турат. Ал эми момундарга ырайым кылат. Жакыптын катынан. Кудайдын текебердикке жана момундукка болгон мамилеси, көз карашы ушундай. Бирөөсүнө каршы турат, бирөөсүнө ырайым кылат. Текебердик өзүн башкалардан жогору коет. Кээде Кудай менен тирешкенге чейин жетет. Бардык күнөөлөрдүн тамыры ушул текебердикте. Так ушул текебердик шайтанды асмандан кууп түшүргөн. Текебердик адамдын жүрөгүн Кудайдын эркине каршы тургузат. Анткени текебер адам Кудайга караганда өзүнө көбүрөөк ишенип таянат. Момундукчу? Момундук бул алсыздык эмес. Бул рухтун күчү. Момундук мындай дейт: мен Кудайга муктажмын. Кудайсыз мен эч ким эмесмин. Момун адам Кудайдын жардамын кабыл ала алат. Анын жетектөөсүнө жана ырайымына ачык. Ушундай адамдарды Кудай көтөрөт, батасын берет жана өз ишинде колдонот. Ыйса Машаяк биз үчүн момундуктун үлгүсү. Асмандагы тактысын калтырып, өзүн басынтып, адам болуп жерге келди. Айкаш чыгачка чейин барды. Анан барып, бардыгынан жогору көтөрүлдү. Кудай силерди өз убагында жогору көтөрүш үчүн анын күчтүү колунун астында моюн сунгула. Петрдин катынан. Эгерде жүрөгүңдө текебердикти байкап жатсаң, Кудайга кайрылып, текебердиктен бошотуусун суран. Кудайдын ырайымына, күчүнө толгун келсе, момундуктан башта. Момун жүрөк Кудайга жагат.